Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Бүгүн мен сиздерге Германиядагы IT тармагындагы ауыз билдиңдер боюнча маалыматтарды бөлүшмөкчүмүн. Андыктан көңүл бериңиздер. Германияда IT тармагындагы кесиптик окуунун бир нече түрлөрү бар. Аларга азыр токтолуп кетмекчимин. Биринчиден бул фахинформатика, кыргызчага которгондо IT адистиги. Бул IT адистиктери өз ичинен дагы 3 багытка бөлүнөт. Биринчиси фахинформатика Anwendungsentwicklung деп аталат. Муну кыргызчага которгондо колдонмоону, башкача айтканда приложенияларды иштеп чыгуу адистиги. Экинчиси бул фахинформатика систем интеграцион. Кыргызчага которгондо системаны интеграциялоо адистиги. Ушул кесипти окуп, ушул кесиптин ээси болгом. Буганан дагы шашпай токтолуп кетмекчимин. Үчүнчүсү фахинформатика дигиталь Vernetzung, кыргызчага которгондо санариптик тармактын IT адистиктери. Экинчиси бул IT Kauffrau, Kaufmann, башкача айтканда IT сатуучулары. Булар дагы өз ичинен 2 багытка бөлүнөт. Биринчиси Kaufleute für IT System Management деп аталат. Кыргызчага которгондо IT технологияларынын сатуучулары. Экинчиси Kaufleute für IT Digitalisierungsmanagement. Кыргызчага которгондо санариптик тармактын сатуучулары деп аталат. Үчүнчүсү бул IT систем электроникерлер. Бул IT систем электроникер багыты IT систем интеграцион багыты менен тыгыз байланышта. Айырмасы деле жок. Бир болгон айырмасы булар электротехникага абдан басым жасап окушат. Эң биринчи ушул IT тармагындагы ауыз билдиңга кантип тапшыруунун жолдорун айтуудан мурун IHK деген сөзгө токтоло кетелик. IHK деген сөздү чечмелегенде Industrie und Handelskammer деп чечмеленет. Аны кыргызчага которгондо соода жана өнөр жай палатасы деп которулат. Бул негизинен Германиядагы кесиптик окуунун борбордук органы катары иштейт. Эгерде сизде ауыз билдиң учурунда түшүнүксүз суроолор болсо, же болбосо фирма менен түшүнүксүз келишимдер болсо, анда ушул IHK-га кайрылсаңыз болот. IHK сиз менен ауыз билдиң башталгандан баштап, ауыз билдиң аяктаганга чейин тыгыз кызматташта болот. Андан сырткары бүтүрүүчү экзамендер дагы ушул IHK-да алынат. Сизге бүттү деген документти дагы ушул IHK органы ыйгарат. Ал эми азыр өзүм окуган фахинформатикер систем интеграцион кесиби боюнча кыскача түшүнүк берип кетейин. Бул кыргызчага которгондо системаны интеграциялоо деп которулат. Бул IT технологиясынын арткы байланыштарын жана программалык жабдыктарды интеграциялоо, башкача айтканда жандандыруу, ар кандай IT жабдыктарын орнотуу, ишке киргизүү менен IT адистиги алек болот. Ал эми азыр болсо кезекти ошол IT ауыз билдиңүүнү кантип тапшырдым, кандай кыйынчылыктар болду, кандай жолдорду басып өттүм, ошол берилген суроолорго жооп берип кетмекчимин. Негизинен бул жерде көп берилген суроолорго басым жасалды. Аларга азыр жооп берип кетмекчимин. Биринчи суроо бул IT тармагындагы ауыз билдиңга тапшыруу үчүн сөзсүз түрдө базалык түшүнүк керекпи деген. Ооба. Эгерде сиздин базалык түшүнүгүңүз болсо, анда тапшырганга жеңил болот. Бирок ар бир фирманын талабы ар башка. Кээ бири талап кылат, кээ бири талап кылбайт бул нерсени. Ошондуктан сиз Bewerbung жазып жатканда фирманын талаптарын жакшылап көңүл буруп окуңуз. Мен Bewerbung эле жазып жатам. Bewerbung деген сөз бул окууга тапшыруу үчүн арыз. Отказ эле алып жатам. Эмне кылам деген суроо узаткан. Бул эми көнүмүш эле нерсе. Мен дагы ушул 30-40 чукул жазгам.
анын үчөөнөн эле позитивдүү жооп алган. Немис жарандары өздөрү деле ошол жүзгө чукул жазышат. Ошондуктан үмүтүңүздү үзбөй, позитивдүү жооп алгыча жаза бериңиз. Кайсыл деңгээлдеги немис тили керек? Минимум B1 деңгээлиндеги немис тили керек. Бирок бул B1 деңгээлиндеги немис тили дагы аздык кылат. Аны сиз окуп атканда өзүңүз эле байкайсыз. Ошондуктан немис тилин талыкпай күндө окуй бериңиз. Кайсыл документтер керек? Ауыз билдинга тапшыруу үчүн өзүңүз жөнүндө мотивациялык кат жазасыз. Андан сырткары резюме немис тилинде сүрөтү менен, окууну орто мектепти бүткөндүгүңүз тууралуу күбөлүк. Бул сөзсүз түрдө болуш керек. Немис тилинде которулган. Анан сөзсүз түрдө 11 классты бүткөн болушуңуз керек. 9 классты бүткөн болсоңуз жарабайт. Диплом немисче котормосу. Дипломду кошсоңуз да болот, кошпосоңуз да болот. Андан сырткары жетишкен ийгиликтериңиз боюнча ардак грамоталарды кошсоңуз болот. Ауыз билдин учурунда стипендия берилеби? Ауыз билдин учурунда стипендия деген түшүнүк жок. Ауыз билдин учурунда сиз айлык аласыз. Айлыктын көлөмү сиз окуган ауыз билдиңдин түрүнө жана татаалдыгына жараша болот. Биринчи окуу жылы сиз 850 евро брутто аласыз. Брутто деген сөз бул салык жана камсыздандырууга чейинки маяна болуп эсептелинет. Аны төлөгөндөн кийин чөнтөгүңүздө 550-600 евро калат. Ошону сиз квартираңызга, баскан турганыңызга, тамак ашыңызга жеткирип жашайсыз. Ал эми окуу куралдарын фирма камсыз кылат. Экинчи окуу жылы 900 000 евро, үчүнчү окуу жылы 1000-1200 евро болуп көбөйүп отурат. Андан сырткары, эгер жакшы окусаңыз, фирманын атынан сыйлыктар, премияларды аласыз. Окуу канча жылга созулат? Окуу негизи ауыз билдин 3 жылга созулат. Ал эми ошол окуп жатканда 1,5 жылдан кийин текшерүүчү экзамен болот. Ошол текшерүүчү экзамендин жыйынтыгы жакшы болсо, анда 2 жылдан кийин ауыз билдиңизди кыскартып бүтсөңүз болот. Ар бир иш жуманын 2 күнү кесиптик окуу жайда, 3 күнү фирмада тажрыйба топтоо менен өтөт. Анан бүткөндөн кийин дипломуңузду колго аласыз. 3 жылдан кийин чечүүчү экзамен тапшырып, бүтпөсөңүз дагы 1 жыл окуйсуз. Виза алыш оңой эле болдубу? Виза алыш мен үчүн оңой болгон жок. Анткени менин конкуренттеримдин саны көп болчу. Конкуренттерим кимдер болчу? Бул Германиянын политикасы менен мен тапшырган IT ауыз билдин престиждүү ауыз билдиңдин катарына киргендиктен эң биринчи ошол Германиянын жарандары барбы деп карайт. Экинчи Евросоюзга кирген жарандар барбы деп карайт. Үчүнчү гана ошол Дрыштасангихөрүк айтып коет. Андан кийин гана биздин өлкөлөрдү карайт экен. Ошондуктан менин конкуренттеримдин саны көп болгон. Бул сыноо 1 жумадан 6 айга чейин созулган. Ошонун убагында толкундануулар, кыйналуулар болгон. Бирок ошого карабай алдык жана бүттүк ийгиликтүү. Бүткөндөн кийин жумуш табуу оңойбу? Албетте. Мен үчүн оңой эле болду. 1-2-3 жерге бебербон таштадым. Анан жооп алдым. Жооп алгандан кийин ойлонууга туура келди. Өзүм IT систем интеграционду бүткөм. Анан ойлонуп туруп software developer кесибин тандап алдым. Азыркы учурда Германиядагы Концепт информацион системе GmbH фирмасында software developer болуп иштеп жатам. Кылган кызматым самолеттун канаттарын учура турган программа жазам. Ауыз билдин кылган фирмамдын аты Elmar Schmidt Bauer GmbH болчу. Убакыттан пайдаланып, терең ыраазычылыгымды Кыргыз German IT Community уюмунун жалпы жамаатына, Кыргыз мамлекеттик университетинде иштеген Улан Эсенкулович, Мокешев Жолдошбек агайларга
жалпы ага эжелерге терең ыраазычылыгымды билгизем. Ошондой эле Эльма Шмидт Баба ГМБХ фирмасында иштеген коллегаларымдын дагы ыраазычылыгымды билгизмекчимин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен Кыргыз German IT Community жана Перизат сүйүндүк кызы болду. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар, оорубаңыздар, аман жүрүңүздөр.